Ай, жер сыяктуу чагылган күн нуру менен жаркырап турган караңгы, тунук эмес шаар. Күн дайыма бул топтун жарымына жакынын жарыктандырат. Экинчи жарымы караңгы бойдон калат. Бирок жаркыраган көрүнгөн жарым шаардын эки бөлүгү да, жарыксыз бөлүгү да жерге бурулгандыктан ай бизге көпчүлүк учурда толук эместей сезилет. Ал тигил же бул фазаны чагылдырат. Ай жаңырганда, ай жер менен күндүн ортосунан өткөндө, анын жарыксыз караңгы тарабы бизге карайт. Ай анда таптакыр көрүнбөй калат. Кийинчерээк ай күндөн чыгышты көздөй жылып, оң жагына бурчуктары бар куш жарым ай катары көрүнөт. Күн баткандан кийин кечки сааттарда көрүнүп турган жаш өсүп жаткан айды көрөбүз дешет. Ай жаңыргандан бир жума өткөндөн кийин айдын жарыктаган жарым шаарынын туура жарымы жана жарыксыз жарым шаарынын жарымы көрүнүп турат. Биз анда айдын дискинин оң жарымынын жарыктандырганын көрөбүз. Бул фаза биринчи чейрек деп аталат. Андан кийин жарыктанган жарым шардын көбүрөөк бөлүгү бизге карай бурулат. Толук ай бир жумадан кийин келгенге чейин. Бул учурда күн, жер жана ай дээрлик бир түз сызыкта. Ошондон кийин ай басаңдай баштайт. Күн сайын жарык жарым шардын көбү биздин көзүбүздөн жок болот. Ай толгондон бир жумадан кийин акыркы чейрек өтөт. Биз жерден айдын дискинин жарыктанган сол жарымын көрөбүз. Акырында ай сол тарапка караган томпоюу менен жарым ай формасын алат. Эски айды көрүп, бат эле жок болуп кетебиз дешет. Жаңы ай кайра келе жатат. Эски ай күн чыгышка чейин таңкы сааттарда көрүнөт. Эки удаа жаңы ай же бирдей фазалардын ортосундагы убакыт аралыгы 29,5 күн жана синодикалык ай деп аталат. Синодикалык ай календарынын негизин түзөт.